Саламатсызбы чынөкөч. Мына өкмөт башчысы Акылбек Жапаров жакында эле казинолорду кайра ачуу боюнча өзүнүн сунушун айтып, мыйзамды жогорку кеңешке киргизүүнү демилгелеп атат да. Буга чейин казинолорду жабылды эле. Себеби эмнеде болуп атат кайра ачуунун? Мындай да, Акылбек Жапаровдун кумарканаларды ачуу демилгеси жумшак айтканда анын кезектеги авантюрасы, катуу айтканда аферасы. Бул кумарканаларды кайтаруу жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкканы бул артка кайтуу. 5-чакырыш депутаттар буну 5 жыл араң жапкан. 6-чакырыштагы депутаттар биз буну 6 жыл четке какканбыз. Эми 7-чакырыш депутаттары кандай кабыл алат, аны убакыт көрсөтөт, бирок бул дегеле айла жоктур, акча жок деши. Кумарканаларды жөнүндө мыйзамды алып чыккандын өзү бул азыркы өкмөттүн мындайча айтканда ишин жоктугун көргөзүп турат да. Дегеле бизден башка мамлекеттер жок. Анан бул айтып атпайбы Акылбек Жапаров? Бул туристтер үчүн жасалып атат, анан кыргыздар барбайт дегенчи. Эми бул мындай да. Кыргызстанда курулган кумарканага кыргыз барбайт деген сөз, карышкыр койго кол салбайт деген сөз, же болбосо мышык чычкан жебей калыптыр деген сөз. Кантип барбай коет? Анан айтып атат 630 миллион сомдун тегерегинде бюджетке акча түшөт депчи. Мен сурайт элем да, Акылбек Кусемекович, сиз айтпадыңыз беле? 300 миллион доллар акча менен кирип атабыз, профицит менен жаптык деп. Эгер ошол сиз айткан профициттер бар болсо, январь айын сиз дагы планды ашыгы менен аткарган болсоңуз, эмне зарылчылык, эмне муктаждык элдин каргышына калып, бул мыйзамды алып кирип атасыңар? Эмнеге алып кирип атасыңар? Акча ашып ташып атса. Андан көрө ачыгын айтыш керек да, айла жоктон, акча жоктон депчи. Дегеле бул кумарканаларга маселесине кайтып келүүдө эми парламент чечиш керек. А бирок парламент дейсең, парламент жок да. Же иши жок, же тиши жок, же айткан киши жок да. Экеле киши иштеп атат мен билгенден. Адахаким Самай Чымадымаров, анан Султанбай Жигитов. Башкалардын баары жогу билинбейт. Анан дегеле азыркы парламенттин ыйгар муктары да жок. Анан мындай немеси да жок да. Ошон үчүн өкмөттүн бир топ адамдары өкмөткө өтүп кетти. Ошол эле Алтынбек Сулайманов, Рамшан Сабиров, мына кече Бакыт Төрөбаев дагы өкмөткө өтүп кетишти. Парламентте маселе жок. Анан эми азыр кыйын болушуп атат го, бардык өткөрбөйбүз депчи. Эми көрөбүз да канчалык деңгээлде бул парламент туруп. Эгер азыркы парламент ушул мыйзамды өткөрүп кое турган болсо, бул тарыхта жетекешир, желмогуз, жетим парламент аталат да. Анткени биз 6-чакырышта аяганда салгалашып туруп буну өткөрбөй койгонбуз. Канча жолу неме кылган болчу. Бирок кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегендей, азыр бардык эле айтып атпайбы, бул мыйзамдын кереги жок, биз буну өткөрбөйбүз депчи. А бирок келет да. Мына ошол эле тонировка жөнүндө мыйзамда алдыл шүмбүртү койгончу. Аны эмнеге киргизди? Алдыл акча жоктан кирди да. Машиналардын айнектердин терезин күңүртүү. Бул акча жогунан кирип атат. Бул боюнча мындай да, мындан жол кырсыктар 2 эсе көбөйөт. Адамдын өлүмү көбөйөт, бирок акча да көбөйөт. Анан адамдын өлүмү менен адамдын өмүрүнөн акчаны көбөйткөнгө негиз барбы? Өкмөт ушундай кадамдарга баратпайбы? Өлсө да өлсүн, бирок акча көбөйсүн депчи. Мына эки мыйзамды, ушул эки мыйзамды 6-чакырыш жана айтып жүрбөйбү? Чимкирик парламент менен ушул эки мыйзамды өткөргөн эмес. А булар бирөөсүн 3 окууда өткөрүп берди. 3 саатка жеткирген жок, туруштук бере алган жок. Азыр эми кумарканалар жөнүндө мыйзамды кантип өткөрөт? Эми эл өкүлдөрү дараметине аракеттен жарыша болот да. Сиз айтып аткан ошо Акылбек Жапаров буга чейин биз жаңы 2022-жылга киреше менен кирип атабыз деп атышты эле да. Бул биринчи кварталды кандай эмен аткарып жабып атышат ушу? Чындап эле ушундай кирешелүү жабып атышабы? Андай болсо эмнеге ушундай мыйзамдар козгоп атышат? Таң каласың ушу киши убагында айтты, хипикке келсек жылгайбыз деген, койлуга паспорт берсек эле оңолуп калабыз деген, эшелондо элдин баардыгын Россияга жөнөтөбүз, жумушчу баары кылат деген. Мына октябрда айткан. 1-январдан баштап, 22-жыл 1-январдан баштап айлык баяна пенсия пасоо көбөйөт деген. Анан туруп февралдын 15-inde айтты, жок 1-апрелден dedi. Мен ошондор тамашалагам, 1-апрель эмнеге экөнүн билесиңер, дишембе эле койсоңор депчи. А мына кече айтты. Мына 1-апрель эртең болот да. Кече айтты, 1-октябрь dedi. Пенсия пасой багын.
800 сом көтөрүлөт деди. Укук коргоо органдарынын энелерибиз бар да, тааныштар бар да. Бардыгы биз күтүп атканбыз дейт, биздики болбой калды деп. Мына кече камчок кыдырышканчы баса бергиле деп, анда ачык эле айткыла депчи. Эмнеге эле ошо айткан элдин баары ишене берет да, анан кийин башкалар айтса ишенбейт, мен түшүнбөдүм да. Же буда бир магия барбы, же сыйкырчынын таягы барбы? Анан айтып атпайбы, 400 миллиард менен жабабыз, эмкидиги 600 миллиардга жеткиребиз депчи. Мындай болгон эмес. 300 миллион доллар киреше менен кирди кумтөрдүн. Мына бүгүн чыкты кумтөрдүн небеси. 2019 жылга караганда начар иштептир. Сырттан башкаруу киргизгенде 2018 жылдын деңгээлден алтын өндүрүлүптүр, таза кирешеси ошондой эле болуптур да. Болбой эле тотпойт. Бирок Акылбек Үсенбекович айтпады эле, мен ушу комиссия мүчөсүмүн да. Биз кумтөрдү утабыз деген, центрдан утабыз деген. Эмне бүгүн кутулабыз деген киши бүгүн утулабыз деп кайта тынчтык келишимге барып атат. Ошо акцияларды биздин Центрада акцияларды беребиз деп атыптырбы? 26% акциянычы. Ушул биз утулушпу, утушубузбу? Утулуш. Анткени биз куржалак калып атабыз. Биз акциянын баарын өткөрүп берип атабыз. Ал акция деген жылда дивиденд бере турган нерсе. Жылда биз 26,6 эң чоң акционер биз болчук. Ошо акциябызды алып атат булар. Анан кийин баягы доолордун баарынан баш тартасыңар. Анан биз силерге тынчтык келишим деген бул баруу, бул уступка. Уступка бул деген колум көтөрдүм деген сөз, жеңилдик деген сөз да. Эмнеге башында кыйын болгон билесиздер, ошо жогорку кеңеште кумтөр боюнча маселе кармап атканда жападан жалгыз мен чыгып туруп, жападан жалгыз мен өзгөчө пикир менен чыккам, же буну улутташтырайык. Улутташтырайык, же болбосо коштошоюк, болбосо достошосуңар десем, ошондо баардыгы ишеничке эмес. Мен билгем ушуну. Ушундай аферага барар мен ошондой сезген болчумун. Анткени баардык нерсе ушуга алып келаткан болчу. Мына азыр жыл айланбай жок деген биз мындай деп жогорку кеңешке барып байбылнап тигинтметип биз жаңы келишимге келип атабыз. Жаңы келишим деген сөз бул жарашуу. Бул адашуу деген эле сөз. Болду, биз буну алдык, ошо менен калдык. Алар алган алтын алган чыгып кетти. Анан эң негизгиси биздин акцияны алып кетти. Акцияны биз акцияны же болбосо мындай жылда алтын жумуртка тууган тоокту күрүк тоок алмаштык болду. Чоң рахмат пикириңизге.